Бул боз үйдүн келбетине окшогон ыштыкта азыр 20дай саба чанаштар ышталып жатат. Аны кымыз сезонуна даярдап жаткан Жумгал районунун Баш Кууганды айылынын тургуну Гүлжамал Эшимкулова саба жана чанаш жасоого керектүү терилерди 1 ай мурун ышка койгон. Түндүкчө кылып мындай жыгачтарды бирине бири мындай кылып айлап койгонбуз. Анан анын үстүнө терилерди коебуз. Ичине мындай туурасынан жыгач койгонбуз. Аларга чанаш, көкөрлөрдү илип коебуз да. Андан кийин аларды жаап бүткөндөн кийин анан кайта муну жабабыз. Мунун астында кийиз бар, сарафан анын кийиз. Ал кийиздерди мындай сабанын астына коюп жанагы көгөрүп кетпеш үчүн, саба көгөрүп кетпеш үчүн ошолорду да коюп коебуз да. 1 ай бою ыштыкка какталган саба чанаштарды бүгүн майлай турган күн. Аны жасап жаткан каарманыбыз күнү түнү тыным жок ыштыкка от жагып келген. Ыштыкка коюлган терилердин арасында бычып тигилген даяр саба чанаштар да бар. Ыштык чанач ыштоого ыңгайлашып жерге жасалган очок. Ал эми ыштоо дегендин өзү бул түтүнгө кармоо. Кымыздын даамы кайсыл өсүмдүккө ышталганынан көз каранды. Көбүнчө көк шыбак, табылгы куурай же арча колдонулат. Ар биринин өзүнчө кайталангыс даамы бар. Ал эми каарманыбыз саба чанаштарын төө тапан уйгагы менен даярдайт. Буларга мындай кылып төө тапандарды суулап алып, анан ыштыкка салабыз. Анан бул түтүн болуп, анан боорекил неме менен турбалар бар да, ичинде ошол менен барып тигил ыштыкка барат, анан ышталып чыгат. Мына бул менин колумдагы чанаш Жумгал районунун Баш Кууганды айылынын тургуну Гүлжамал Эшимкулованын колунан даярдалган чанач. Бир гана чанач эмес, буга окшогон 200 литр кымыз бата турган сабалар да даярдалат. Акыркы 20 жылдан бери ыштык өнөрүн колго алып келе жаткан эжебиздин эмгектери Кыргызстандын 7 дубанына тараган. Кол өнөрчү бир гана чанаш жасабастан кымыз ачытууга арналган 100-200 литрлик сабаларды дагы тигип даярдап келет. Айтымында бир сабаны даярдоого кеминде 1-2 айга чукул убакыт сарпталат. Тагыраагы семиз уйдун терисинен жасалган бул идиш алгач кылдаттык менен жүнүнөн арытылып, андан соң ышкын, түп жана табылгынын маңызына чийеге салынып, тери бычылган соң 1 ай бою ыштыкта ышталат. Ыш кирип даяр болгон тери андан соң кылдаттык менен тигилип колдонулат. Уйдукун 2 күндө араң бүтөм. Жылкыны коосо 1 күндө бүтүлөт. Ал буга караганда жумшак болот да. Ушу мен жасаган сабалардын көбү Бишкекке алып кетишет, көлгө алып кетишет. Биягынан суусамырды немелер алып кетишет. Суусамырлыктар алып келишет. Бул бир сабаны мисалы үчүн 6-7 жылга чейин барат, уйдун терисинен жасалган сабалар. Жылкыныкы болсо бир 3-4 жыл пайдаланат. Аны жакшылап пайдаланса, тоого чыккандан кийин, кымыз куйгандан кийин жууп тазалап, анан кайта ыштап алып туруш керек да. Ыштап алып турса эле анан жакшы болот. Бабалардан калган өнөрдү унутта калтырбай аздектеп келе жаткан кол өнөрчү бул өнөрдү кайненесинен үйрөнгөн. Ал учурда тери иштетүүнүн сырларын келинине үйрөтүп жаткан маалы. Көчмөн кыргыздар кымыз жасоо үчүн бийик тоолорду аралап, жайлоого чыгып, булактын тунук суусун бойлой конуш издешкен. Дал ошол байыркы көчмөн кыргыздардын турмуштук каада салтын, купуя сырларын Жумгалда жердеген элдерден кезиктирүүгө болот. Мал багып жүргөн кездерде ошо кайненем жасап тигип, анан неметчи да, анан ошо кишиден үйрөнүп алып, анан жасай баштадым. Өзүбүз мурун тоодо мал багып жүрүчүбүз да. Анан тоодон өзүбүзчө ыштык касып алып, анан неметчибиз, ыш коюп алып, мындай саба жасап анан тикчибиз да. Андан кийин эми кардык да, анан эми үйгө келгенден кийин кайта өзүмчө мындай ыштык коюп алып, бекер отурбай, будай эрмек болот экен деп ушуну жасап алдым. Анан жылга ушу жасында жасайм. Ар кайсы жерлерден келет. Анан өстөрү кээ бирөөлөрдү терисин алып келип берет. Терисин алып келип бергенден кийин аны
мен жибитип жанагынтип тиги түгүн алып анан ышка коюп бычып тигип берем. Булар кошуна колон келиндерим. Бул өзүм келиним. Кудай 2 жылдан бери тигип үйрөнө баштады. Такай жардам берет. Бул жерден жасалган саба чанаштар элге сатуу менен бирге бул үй бүлө дагы өздөрү үчүн жайкысын кымыз ачытууда үзгүлтүксүз колдонуп келишет. Кол өнөрчүнүн келининин айтымында, ал Жалал Абадтан келин болуп келгенде бул өнөр ага кызык болгон эмес, бирок акыркы 2 жылдан бери баарын өздөштүргөн. Бияка келин болуп келгениме 6 жыл болду. Ошо 6 жылдан бери апамдан үйрөнүп келатам. Саба майлаганды, ыштаганды, от жакканды ага. Анан бычканды, тиккенди үйрөнүп жатам. 2 жылдан бери тигишип келатам. Мен башка областтын кызы болгон үчүн ал жакта мындай нерселерди мен бала кезимде бир көрө элек болчумун. Ушул жерге келип көрдүм. Аябай кызыктым. Кызыгып анан ушул апамдан үйрөнүп келатам. Азыр мен бул терини майлап жатам. Суу май менен тоң майды аралаштырып майлайбыз. 2 тарабын тең майлап чыгабыз, текши кылып. Анан муну кайра ыштыкка коебуз. Жылына 10дон тигилет. Чанач 5-6дан тигилет. Мына ушул кол өнөрчүнүн иши жыл өткөн сайын илгерилөөдө, себеби унутта калып бара жаткан улуттук идиш аяктарды азитектеп, аны колдонууну каалагандардын саны жыл өткөн сайын арбып, саба чаначка болгон суроо талап мезгил агымына жараша күч алууда. Ушул эжени угуп алып атайын, ушу чанач үйгө өзүбүз балдар менен ичкенге деп, ары бери чыкканда тала түскө байланып алганга кол чаначкы улактын 2 терисин, 2 улактын терисин түгүн алып бийлеп, эжеге алып келгенмин, ыштабатты деп эжеге коюп атат дегенден. Эженин сонун экен, ышталган жери, сабаларын көрүп атам, көп жылдан бери ыштайт экен эже. Илгертен бери аталарыбыз жайлоого чыгып, саба менен, чанач менен чоңойгонбуз, мал менен. Саба менен чаначтын кымызы аябай ичкиликтүү болот да, ышталганычы. Анан ошон үчүн ушул чаначтарды алып келгем эжеге. Эже ушу ыштап берип коесузбу деп эже. Кол өнөрчү бул өнөр менен үй бүлө бюджетинин бир бөлүгүн толуктайт. Тагыраагы даяр чанаштары көлөмүнө жараша 3000 сомдон жогору бааланса, сабанын наркы 10.000 сомго чейин сатылат. Каарманыбыз бул күндүн соңунда ыштыкка коюлган терилерди майлап, аны кайрадан ышка коюп, сыртын чүңкөп коюшту. Ыштыкка коюлган тери, чанаш жана сабалар 2 жуманын ичинде толук даяр болот.